Luqman Hakim özünün uğluna mындай деп vasiyat kılat eкен. Ey uğlum deydi. Sen dünyöңdü ahiret üçün satqının. Dünyöңdü ahiret üçün sat. Sen oşondo iki dünyödө пайдаlasың. Ал эми акыретиңди дүньө үчүн сатпагың. Себеби эки дүньөдө зыян кыласың деп. Көрдүңүзбү? Бул өтө чоң маанижада бул жерде. Лукман Хаким ушунчалык кээ бирөө пайгамбар болгон деп да айтышат. Иши кылып, ал киши ушунчалык чоң даражада болгон Лукман Хакимди өзүнүн уулуна берген тарбиясында ушундай дейт. Сен дүньөңдү, мал мүлкүңдү акыретке сат дейт. Bunun manisi kançal dünyanın bolsa, mal mülkün bolsa, oşonun zeketini berip, tuğra sadakasını berip, tuğra paydalansan, oşul ahiret üçün satkan bola usağın, bul dünyada dağın, ahirette dağın payda görüt ekenbiz. Birok deyit, ahiretinde dünyanı satpağın deyit. Ahirette dünyaga satıp koya turgan bolsak bul dünyaga, anda iki dünya ziyan görürsün dep, Luqman Hakim özün uğluna nasihat kılıp jatат. Тилекке каршы кээде ушинтип калып атпайбыз, ушундай намаз окуймун таксыр, мындай кыламын, тигиндей кылабыз дейбиз дагы бирдемкелерди алып коюшубуз мүмкүн. Бирок ошол жерлерде өтө сак болушубуз керек.